Асан кайгы. Саламатсыздарбы? Ободо Асан кайгы түрмөгө. 90-жылдары эсил кайран эсир урап, Кыргызстандын экономикасы куурап, элдин эси эки болуп, улуу күчүнүн баары Россияга кагылды. А дегенде эркектер аттанып, анан эле ал жакта эркектерге кыйын, аялдарды жакшы кабыл алышат экен деген ушак тарады. Колунан иш келген аялдардын көбү үй жайын, бала чакасын, ата-энесине, кээ бири күйөөсүнө таштап, акча тапмак үчүн өмүрү барбаган мужуктар өлкөсүнө аттанды. Энелер биринен сала бири кете берди. Россияга кеткендердин эсебинен үй бүлө бакмай, уул үйлөп кыз чыгармай, үй салмай, машина минип байымай, кадимкидей салтка айланды. Атүгүл Россиядагы байбиче бала чакасынын шаардан сатып берген батирине, айылга 2 кабат кылып салып берген үйүнө, миндирген машинесине, кийгизген кийимине, жөнөткөн акчасына чирене көп аялдын үстүнө аял алган эркек сөрөйлөр пайда болду. Көпчүлүктүн турмушу оңоло баштаганы менен көр тириликтин айынан ажырашкан үй бүлөлөр көбөйдү. Ата-энеси бар туруп, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энесинин колунда багууда болушу көнүмүс адатка айлана баштады. Элибиз иш менен камсыз болушпаса, анан энелер эмне кылышмак эле? Баарын эле көр тириликке шылтап, кызын кой дебестен жалгыз өзүн жөнөтүп жиберген ата-энеде да, эмне болсоң ошол бол, эптеп акча таап келсең болду деген үй ээсинде да күнөө бар деңизчи. А бирок сыртка чыгып баласын, ата-энесин багып жүргөн аял затынын бирөөнө да күнөө кое албаймын. Кептин баары атанын, эркектин өз ордун, өз кадырын билбегенинде, ыймандын суздугунда, жүрөгүндө жалы бар эне гана жалгыз өзү сыртка аттана алат. Ал жакта кандай азап менен акча таап, үй бүлөсүнө жөнөтүп жатканы менен эч кимдин иши жок. Ордо кутумдары жыл жыйынтыгын чыгарып, миграцияда жүргөн мекендештерибиз 1 миллиард, түгүл 2 миллиард доллар жөнөтүп, калк казынасын байытууда деп мактанып келишүүдө. Миграция күчөдө. Сыртка калгандардын саны миллионго жетти. Сырттагы мекендештерибизди кайтарып келүү туурасында мамлекет тарабынан эч кандай аракет болгон жок. Кай өлкөдө, кай калаада кыйынчылык болсо, ошол өлкөдө, ошол калаада дин, ыйман оочалат. Буга адамзаттын тарыхы күбө. Араб өлкөлөрүндө улуу күчүүдөн нарк насил кетип, эркек аял теңсиздиги, бачабаздык күчөп, абийир кете баштаганында жараткан өз аларга адамзаттын акыркы пайгамбары Мухаммедти, ага Алланын саламдуулары болсун, жиберген. Борбордук Азиядагы боордош өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда динибиз өнүгө баштады. Ар бир айылда бирден, чоңурагында 2-3төн мечиттер пайда болду. Менимче, күнү түнү мечитке каттап, ыйманга сугарылган, дин эркиндиги берилген, карылары, алымдары арбын, даватка уруксат берилген бир да өлкели бизге окшоп энелерин, эжелерин, аялдарын сыртка чыгарып жиберишпесе керек. Келгиле, бир бой калчап көрөлү. Эмне үчүн Кыргызстан Борбор Азиядагы кала берсе, кымыш өлкөлөрүнүн ичиндеги эң ири ыйман очогуна айланды? Менимче, дин эркиндиги берилген миңдеген карылары, алымдары арбын, бир да өлкели бизге окшоп аял затын сыртка чыгарып жиберип, анан эч нерсе болбогонсуп, тим эле ыймандын туу чокусуна чыгып алгансып, узун сабак маселе угуп, сүкүт чалып олтурушпаса керек мечитте. Же эмне? Бизге боло береби? Жашырганда эмне? Азыр ар бир имамдын, ар бир казынын жердеши, жакын тууганы, же эжеси, же жеңеси, же карындашы түгөйсүз Россияда иштеп жүрүшөт. Населе мусулманчылыкта, чет өлкөнү мындай кой, 5-чи парызды аткаруу үчүн аял затын Меккеге жалгыз жөнөтүп болбойт. Деги биз жогору жактан берилген вазифаны туура аткарып жатабызбы? А балким жараткан бизге да сыртка кылган аялдарын, кыздарын кайтарып алышаар деген таризде дин эркиндигин берген чыгар. А биз саламатта калыңыздар.